эле менин атым Асылбек, фамилиям Рахманов. Ушу билимтал коомдук бирикмесинин жетекчиси болом. Социалдык тармактарда кимден бар болсо көрүп атат болушуңуздар керек. Мына бир 10 күндөй убакыт болду ушу Талас областы боюнча биздин ушу мектеп мугалимдерин жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарын өткөрүп атабыз. Мына сиздер менен Кудай буйрса областты жыйынтыктайбыз. Буга чейин мына Талас шаары менен Талас районун өткөрдүк. Анан Бакаятада болдук. Кече күнү болсо ушу биздин Кара Буурадагы мугалимдерибизди окутуп жыйынтыктап келдик. Анан 3 аймакта тең ушул окутуунун жыйынтыгы боюнча мугалимдерибизден абдан жакшы ой пикирлер, бакалуу тилектер келип атат да, пайдалуу экен, жакшы экен, бизге жакты деген. А мен ойлойм, ушул 3 күндүк окутуу курсунун жыйынтыгы боюнча сиздер дагы бир жаңы маалыматтарды, жаңы тажрыйбаны, жаңы методиканы ала аласыздар болуш керек деп. Бул иш-чара эмнеден келип чыкты, эмне үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө дайындоо боюнча курстарды өткөрүп атабыз? Себеби энди сиздер өзүңүз да жакшы билесиздер. Былтыркы окуу жылынын жыйынтыгы боюнча ушу тилекке каршы бир эле биздин Талас областында ушу алтын сертификат жок болуп калды. Мына ушу билим берүү тармагына күйгөн адам катары бизге ушу биздин бирикменин негиздөөчүсү, учурдагы жогорку кеңештин депутаты, ушу Таластын өзүңүздөрдүн кулуңуздар Чөйбек Бактыбек Каныбекович. Анан ал киши дагы ушу жайында элди кыдырганда ушу аймактардан абдан көп суроо талап келген. Жардам берсеңиздер, биз өз күчүбүз менен өтүп келатабыз, бирок баягы методиканы жакшы өздөштүрө албай атабыз. Мектептин программасы менен тесттин программасында айырмачылык чоң болуп атат. Балдарыбыз барганда кыйналып калып атат. Ошондо кыргыз тилди алсак, бизде мектепте жана фонетика, грамматика, ал жак барганда болсо аналогия бар, логика, ушундай материалдар келгендиктен баягы кыйынчылыктар болуп атат деп сураган да. Анан биз ушу командабыз менен акылдашып келип, ушул жылы ушул ишти баштап атабыз. Анан сиздерден бир сураныч, 3 эле күн болот өзү окуу. Убакыт саатында бири-бирибизди кармабай, кечикпей келип, агайлар азыр жанагы мен бардык жерге барганда айтып атам, билимге толтурган губкадай болуп атат да, булар ушул губканы сыгып алыш керекпиз да, 3 күн боюнча биз. Ушу билим ушул жерде калыш керек манасында. Ошон үчүн убагында келип, активдүү катышып, суроолор, маселелер болсун, агайларга кайрылыңыздар, бизге кайрылыңыздар, мектептин администрациясы жүрөт, жекелерге кайрылыңыздар. Колдон келишинче бардыгын чечип жардам берүүгө аракет кылабыз.